Assalamu alaikum. Kırgızстандык мекендештер. Жалпыңыздарга Кытай жергесинен салам айтабыз. Бүгүн 2025-жыл 23 октябрь. Кытайдын Иу шаарындагы бир өтө чоң көргөзмө жарманкеге келип катышып отурабыз. Бул жерде бизди ушул жака алып келип жарманкеге катыштырып, ушул жакты көргөзүп жүргөн ушул Арзыбек толугураак жарманке боюнча толугураак маалымат берип койсун сиздерге. Ассаламу алейкум туугандар. Дагы мен Арзыбек. Кандай десеңер, бул жарманкеде ар түрдүү товар бар да эми. Кичинек товардан тартып, чоңча үйгө иштетиле тургандан тартып, техникагача дегендей бар жогу болуп атат буюрса. Анан эгер ошол биринчи максат эле силерге бул видеону тарттык биринчи максат силерге бир жакшы түшүнчө болсун дедик да туугандар. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, мына каталогдорду жыйнап койдук. Биз аброк элдерге окшош 30-40 миң сомго сатпайбыз. Керек болсо бекерле берсек боло берет туугандар. Эми азыр жакта жатып алып эле товарды апарып алып, каалаган акчаны кошуп эле сата турган замана түгөгөн да, өзүңүздөр билесиздер. Мына эми бул тарапка келсек, маякты карасаңар такыр бул завод да, мына фермасы турат. Мына бул аппараттар турат. Эми буяка келсеңер, буякта дагы бир заводтуку. Ошол заводдордун баардыгы келген туугандар. Келсеңер, ошол заводдордун каталогдорун, байланыш номерларын алып, өзүңөр товарларды көрүп кеткенге өтө жакшы неме бар да, мүмкүнчүлүктөр бар туугандар. Эми башка улуттар деле келип атат. Кыргызстан деген эң жакын да Кытайга, сиз бирден эле келесиңер. Тиги Европадан бери келип атат, Африкадан бери келип атат. Өзүңөр деле келип, ушуларды заводдор менен сүйлөшүп ушул жерде. Заводдор менен премия иштесеңиздер болот туугандар. Туугандар, мен бул выставканын дагы бир артыкчылыгын айтып коеюн. Мисалы биз бир мынау моторду ала турган болсок, жөнөкөй сайттан же болбосо Кыргызстанда отуруп бирөөгө чалып ала турган болсок, завод менен ошо ала турган адамдын ортосунда бир 2-3 посредник бар да. Буну заводдон бирөө алып чыгат, базарга коет, анан бирөө каргодон салат, ошентип бир 2-3 адамдын колунан өтүшү мүмкүн. Ошентип бизге Кыргызстанга кымбатка түшүп калып атат да. Бул выставканын жакшы жери, завод менен прямой өзүңүздөр байланышып, өзүңүздөр завод базасында Кыргызстанга жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар экен да. Мисалы, мына жерде азыр канчалаган заводдордун дареги, канчалаган заводдордун вичаты, канчалаган заводдордун телефон номери бар. Мисалы, ушуларды эле аласыздар, прямо эле заказ кыла бересиздер. Азыр ушул каталогдорду завод менен прямой байланыштырам деп эле канчалаган акчаларды тренингдер өтүп атышпайбы? Ооба. Кыргызстанда сабак өтөт экен да, өзүң эле билесиң го. Сабак өтүп эле анан силерде ошол бизнеске баштайм деп карандайлы 30-40 миңден сомуңарды, 30-40 миң сомуңарды алат экен. Кылган ошол заводдун каталогун, вичатын берет экен да силерге. Чындап келгенде туугандар, бул заводдун каталогун, вичатын алганда эле силер ошол завод менен кабарлашканда ошол ноктолуу жерин айтып түшүндүрүп алсаңар жакшы. Анан көбүнчөсү завод менен иштегенде көбүнчөсү булар оптом товарга күчтүүрөөк иштейт да. Ошого булар бизнесмендерге жакыныраак болот. Силер 1 штук, 2 штуктан алсаңар дагы окшош парчалап бериши мүмкүн да. Бул жерге келсеңер, выставкага мына каалаганыңарча алып кетесиңер. Туугандар, мына көрсөңөр болот. Каалаганыңарды алып кеткиле да. Каталогдорду. Тандабай алып кетесиздер да. Кытай бизнесин үйрөтөм, Кытайга барып соода кылганды үйрөтөм деп бир тренингке паланча акчаңыздарды берип атасыздар. Мына бул Арзыбекке биз бир 10 чакты адам келдик. Мына выставкага өзүбүз деле кой берди, мына каталогдор бекерле турат мына. Ооба. Ар бир завод каталогун бекерле берет мына. Каталогун алып туруп эле өзүңүздөр тикелей сүйлөшсөңүздөр болот, прямо элечи. Анан кийин Кытай бизнесин үйрөтөм, каталогдорун берем, вичаттарын берем дегендер бул эми билбейм, эми эптеп акча алмай болуш керек деп ойлойм да. Ошо да. Бул жерде кызганычтын кереги жок. Бизнесте Арзыбектин мына ичи генелдигин да бир ушул жерден көрүп койсок болот. Выставкага алып келип туруп эле бизди уже таратып берди да. Өзүбүз каалагандай, каалаган завод менен сүйлөшүп, каалаган товарларыбызды көрүп эле жүрөбүз мына. Анан бул жерде биздин туугандар көбүнчө ич таарлык деп койсок болот да. Ич таарлык деп койсок болот, ушундай жерлерге кыдыртпай, көргөзбөй, Кытайлар менен байланыштырбай, ошондой ситуациялар болуп атат да. Ошону биз
Кыргыз элине, туугандарга ачык, айкын айтып коюшубуз керек. Бул жерде эми эптеп эле товар сатыш эмес да. Тура мына алып койсоң, мына арзан берем деп эле товар сатыш эмес. Ошо товарды кандай арзан жол менен алыштын жолун көрсөтүп коеюн деген ойдо алып жүрөсүң да бизди. Ооба, акыры болуш керек да эми. Бул ойлочу, бул ушул миллиард Кытайдын ичинде канчалык завод, фабрика бар. Эми буларды кызганып мен кайда барам? Ооба да. Мисалы выставкада карасаңар, мына bir күн кечке айландык дагы бүтүрө албай жүрөбүз да. Аны көрсөң арзан, буну көрсөң арзан. Мисалы байкелер деле бар, эми башкалар деле башка жака айланып жүрөт. Өздөрү айтты го, мынанча арзан бул деди. Эми завод да булардын, премей. Бул жерде азыр выставканын бир мынанча зданияда жүрсөк, биз мына жерин гана кыдырдык азырча. Мына жерин кыдыргы чакты уже bir күн өттү да. Анан кыскасы сөз менен жеткиришке кыйын. Өзүңүздөр келишиңиздер керек. Көзүңүздөр менен көрүшүңүздөр керек. Жанагы миң уккандан бир көргөн деп коет го. Ооба. Миң уккандан бир көргөн. Андан көрө кичине акчаңыздарды жокко санап туруп эле бизнес баштайм, иш кылам дегендер болсо, Кытайга келип эле көргөнүңүздөр жакшы экен да. Мен мына реальный сөзүм да. Мен эми сиздерди келе кой, акчаңды бере кой деген жерим жок. Келгенден кийин анан өзүңүздөр жүргөн экенмин Кыргызстанда дейсиздер да. Ооба.